Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен айымдардын арасындагы сейрек кездешүүчү кесип сүрөтчү скульптор Тамила Маматованын ак өргөсүнө келебиз. Башталганда эле карасаңыздар көзгө урунган бугунун кийинки ума эненин элеси аябай көптөгөн эмгекти талап кылган эстелик экенин көрүп суктанып карап турабыз. Тамиланын аты Чыңгыз Айтматовдун айкелин жасагандан кийин гана көпчүлүктүн көңүлүн буруп, кыргыз элине гана эмес, чет элдиктерге да белгилүү болуп, айрыкча казак туугандарыбыздын кыргыз көркөм өнөрүнө болгон кызыгуусу арта баштады. Муну менен катар Италия, Испания, Германия, Иран, Россия өлкөлөрүнүн көргөзмөлөргө катышуу үчүн сунуштар түшө баштаган. Бул биз үчүн сыймык, маданиятка болгон чоң салым. Катар-катар тизилген бул эмгектер коомдо болуп жаткан окуяларды да чагылдырат. Сүрөтчү скульптор Тамила кызыбыздын кызыл чамаданы өзү менен кайда барбасын чогуу жүрөт. Молотоктон башталат. Болгарканын эң чоңу. Чоң жана формаларды алганга ушу менен иштейт. Диск деп коет, алмазный диск. Атайын Россиядан заказ кылып алдырган кичине формаларга, кичине дисктер менен. Бул чоң формаларды алыш үчүн жасалат. Могу маскалар менен иштейбиз, чаң жутпаш үчүн. Көзүбүздү бекитебиз таштардан, таш көзүбүзгө кирип кетпесин деп. Могу кичинекей болгарка ортончу формаларды алганга болот. Могу менен уже кичине детальдарын иштейбиз. Бет сеттерин, колдорун иштейбиз. Тамиланын эмгектери жөн жерден жаралбай, кандайдыр бир касиеттин колдоосунда жаралат. Коомдо болуп жаткан окуя ар бир художникке таасир этет болуш керек, мага дагы. Ал катары өзү кадимкидей түшөлүп, кадимкидей ой басып, кагазга бир нерсе түшөт, анан эскиз жасалып, анан бир станковый жумуш жасалып калат. Могул жумушум ошол самолет кулабадыбы 2016-жылы. 4 жыл болуп калыптыр. Ошондо жасалган жумуш. Ошондо ал жерде кыздын образын бердим. Ыйлап бараткан. Ооба. Жана бир эркек бала келгенде, үйүнө келгенде ата энеси жок, үй жок калган экен го. Ошону кыз аркылуу бердим. Анан кыш эмес, жаз аркылуу бердим да. Эми бүт эле жана негатив кылбай, жаз аркылуу бердим. Ошондой мааниде бердим. Анан жайкы пандемияга, могу ошол коронавирусту биз эгер ынтымактуу болсок, баарыбыз бир колубуз менен эле жок кылабыз деген символдо. Мен жазгам интернетке, эгер биз ынтымактуу болсок, бир кол менен эле аны жок кылабыз деген мааниде бердим да. Тамила, азыр учурда кайсы эмгектин үстүндө иштеп атасыз? Азыр портрет Элмирбек Иманелиевди жасап атам. Бүтөйүн деп калдым. Ылайдан, анан суук болгон үчүн көп иштей албай атам, бирок аракет кылып бүтүрүп, гипске которуп коеюн деп атам. Канча убакытта жасадыңыз Элмирбекти? Бир 2 жума болуп калды окшойт баштаганыма. Ошентип кээде убактым болот, кээде ыңгайлуу шарт болгондо жасай калам, ушундай да. Такай жасап олтурсам батыраак бүтпөкмүн. Ошентип убакытка карап ушундай кечигип калып атат да. Буйрутма келгенден кийин сиз эң биринчи материалдарды ошол каяктан аласыңар, кантип жасалат? Ошо Элмирбек жасоодо кандай материалдарды алдыңыз? Көнчө ылайдан эле. Ылайдан. Жөнөкөй эле ылайдан модель жасалат да. Ошол ыңгайлуу. Андан соң башка материалга которулат, ташка которулат, мүмкүн гипске, мүмкүн бронзага которулат. Негизи ылайдан эле жасалат модельдерибиз. Элмирбектин жүзү бир өзгөчө, мындай жагымдуу, жылдыздуу, кыргыз элинин мындай аң сезине сиңип калган жүз. Баягы кыргызда айтылат го, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй дегенде, кийинкидеги өң бул Элмирбек менен тиешелүү. Кандай болду мындай жагымдуу, жылдыздуу ушу инсанды жасоодо? Бул киши мындай фото, видеолорун байкасам, жалаң эле мындай күлүп туруптур да. Концерттеринде да бүт эле жерде күлүп түшкөн фотолору. Анан ушундай күлгөн бир фотосуна токтолдум. Аракет кылып атам жакшы бүтүрүшкө. Азыркы да пландарыңызда кимди жасайын деп атасыз? Пландарымда азыр өзүмдүн оюмда көптөгөн бир кыргыздын чыгандарын өзүнчө бир галерея кылмакчымын. Азырынча бирок
буйртма боюнча бир портреттик жанрда ар түрдүү эскизтер жасалып атат, ар түрдүү материалга которулат. Ошолор менен иштеп атам азыр. Бир инсандарды жасоодо оюңузга, көз алдыңызга эмне элестейт? Түшүңүзгө киреби, же болбосо кинодон, азыр айткандай кинодон көрүп, же болбосо видеолорун көргөндөн кийин кандай элес пайда болот? Ооба, ага чейин эгер бир адамды жасай турган болсом, ал жөнүндө ошол видео, роликтер же китептен окуп, ал жөнүндө характерин үйрөнүп, же туугандарынан үйрөнүп, сурап дегендей да. Ошентип анан бир образ жаралат да. Андан кийин ошол образды кагазга түшүрүшкө аракет кылам. Андан кийин кичинекей эскиз, форескизин жасаганга аракет кылам. Андан кийин уже чоң размерге өтөм да. Дүйнөнү дөңгөрөткөн Микеланджело, анан ошо менен Сальвадор Дали, скульптура жагынан бирөөсү Испания, бирөөсү Италияны дөңгөрөтөт атат. Ошолордун да мындай элесин жасагыңыз келеби? Бул жакта көргөндө королева Елизаветаныкын көрүп калдым. А ошол эле Анжеланыкы. Ошону да сунуш беришти Facebook'тан, Анжеланыкын да жаса аласызбы, же Диана ошол жасап көрөсүзбү дешипчи. Бирок азыр ойлоно элекмин. Бирок сиз айткан Микеланджело, Сальвадор Дали, аларды да ойлонуп көрбөпмүн, бирок жасайм депчи. Бирок өздөрүнүн иштерине, жасаган жумуштарына аябай суктанам. Кадимкидей таасир алам. Ошол Микеланджелодай болуп, таштан көп иштейм мен дагы. Анан ошол Италияда болуп калганда, албетте алардын үй музейлерине жасаган жумуштары бар зданияларга албетте кирип келем. Өзүнчө бир таасири бар, суктанып келем. Ошолордун таасири менен ошол таштан дагы чет элде көп скульптуралар жасап. Кимиси жакын сизге? Микеланджело жакыныраак сизге? Ал негизи кыргызда мынтип айтылат го, Тамила. Биздин аң сезимге сиңип калган мындай көз өткөн инсандар гана жасоо деп. А көзү тирүүлөргө дагы эстеликтерди, ошол бюсттар жасаса болобу? Жасаса болот. Биз мисалы үчүн окуу процессинде өздөрү каалап, мисалы үчүн режиссерлор, балериналар келип, кадимкидей өздөрүнүн портреттерин жасап беришсин деп, өздөрү кайрылып келип олтуруп кетишчү да. Биз кадимкидей бир ай бою ошол постановка сыяктуу кылып, портрет, фигура ушундай жанрларда чыгармалар жаратчубуз окуу жайда. Анан өткөн жыл мага Султан Раев келип олтуруп берди 2-3 жолу, анын портретін жасагам. Жасап туруп бердиңиз колуна? Жасап бергем. Анан менди ошол тирүү адамды жасоодо кандай кыйынчылыктар болот экен? Отуруп берди. Олтуруп берет, бир состоянияга келет өзүнчө. Канча убакыт талап кылынат? Мен 3-4 сеанс менен жасадым Раевди. Анан азыр Менди Мамазайырова эжеке өзүнүн портретин жасап бере аласыңбы деп ошентип кайрылган. Айттым, тоже сеанс болот, кадимкидей келип олтуруп бересиз, жасап берем деп ошенткем. Бул жерде да турат могул кызыл ишим, ошол бизден кеткен орус экен. Ошол жакта калып калыптыр, Питерде. Ошол келип олтуруп берген. Олтуруп деле берген эмес, мындай өзү чай ичип олтуруп, ушинтип ойлонуп олтуруп калат экен көп. Анан өзү ошол образ жагып калды. Анан ошол жериңизди жасап алайын деп бат-бат бир 3 сеанста жасалган жумуш. Лепкалары мындай тирүүдө, өтө мындай законченныйга бүтүрүлбөгөн жумуш да. Лепкалар ойнуша калган мазоктор менен. Ошентип жасап болот. Айтматовдун жүзү бул өзгөчө. Инсан келбети жагынан, башка жагынан, А ошол эле азыркы Элмирбек Иманалиев же болбосо бул жакта эмгектерден көрүп атабыз, кандай бир өзгөчөлүктөр болду ошол Айтматовдо жасоодо. Анткени Айтматовдун өңү кыргызга окшобойт. Кыргызга окшогон менен, мисалы үчүн биз кыргыз скульпторлор кыргыздарды жасасак, бат эле жасап коебуз да. Анан жүзүбүз тоголок болуп, же көзү шишмек болуп дегендей. Анан башка улуттагы адам жасасак, баары бир биздин кыргызчалык бир өзүбүздүн акцентибиз ошол портретке түшүп калат да. Мен ошол Питерде окуп жүргөндө, башында окуп жүргөндө постановкабызда орустар турат да негизинен. Анан
менин группалаштарым күлчү, ой кыргыз болуп калды дешипчи. Бирок кийин көнүп баштадым. Мен ал жакта Ленинди жасадым, Сталинди жасадым, Гагаринди жасадым. Ошол көп эле Путинди жасаган жоксузбу? Путинди кичинекей кылып жасадым. Ошол бизге өзүбүздүн мастерскойго келип калышчу, жасап бериңиздер деп подработка кылып, ошону жасап калчубуз. Кадимкидей эле ошолордун стилине өтүп калдым. Анан Айтматовго келгенде, бизде кыргыздар Айтматов тоже өзүбүздүккө окшотуп коебуз да, бетин жүзүн тоголок кылып бокшото албай жанагы кыйнала беребиз. Айтматовто тоже башында кыйналып жүрдүм. Көптөгөн фрагменттер, эскиздер жасалып, анан ошол азыркы сиздер көрүп аткан Айтматов бул 1-2 сааттын ичинде чыгып калган жумуш, өзүнчө эле бир мындай кандайдыр бир ыйык касиети менен жасалып калды. Ошол учурда мен коңшу мастерскойумда өрт чыгып кетип, мастерскойго ошол зданияга эч ким кирбей калды. Бүт жак өрттөлүптүр, биздин жанагы раковиналарыбыз, бүт залдарыбыз, мастерскойлор өрттөлүптүр да, менин мастерскойума өрт тийбептир. Анан таң калыштуу болуп, даже кирип светим жаксам, светим күйүп калды, мындай иштеп атыптыр свет. Коридордо, башка мастерскойлордо свет жок болчу. Өзүм да таң калып, анан түнү саат 11-ге чейин иштеп, анан саат 12-де жана общежитиябыз жабылат. Ошого жетип барып калышыбыз керек да. Бир эле зданиябыз, бирок киргизбей коет 12-ден кийин кеч барсак. Анан иштеп бүтүп эле карасам, өзүнчө эле бир башкача портрет. Анан тартып чуркап чыгып кеттим мастерскойуман общежитияга. Болот Шамшиев анда кызыгып жүргөн. Ошол Айтматовду бир скульптурасын койдурсам, мен Айтматовдун алдындагы бир акымды эмне деп коет? Милдетимди аткарган болот элем. Мындай инелик милдетимди аткарган болот элем деп. Бул кандайдыр менин миссиям дегенди айткан экен да. Миссиям дегенде өзүнчө бир өзүнө жүк алып алыптыр да, ушуну жасатсам, ушуну койдурсам, мындай кийин кеткенимде жеңил болот мага дегендей кылып. Ошол Шамшиевге жөнөтүп калдым. Жөнөтсөм аябай жактырып, болду башка тийбе деп. Анан баарына реклама кылып, казактарга реклама кылып, даже Берлинге коем деп жүрүп, агайдын көзү өтүп кетти. Даже спонсор таап, уже иш башталып аткан болчу. Ошол Айтматовдун эстелигин жасалганда үй бүлөсү көрүп анан ооба, андан кийин ошо Болот Шамшиев баардык туугандарына жөнөтүптүр. Жактырышып, анан алар мага чыгып, ошентип азыр кээде сүйлөшүп турабыз. Мастерскойума келишкен. Кадимкидей баарлашып турабыз. Ошо Айтматовдун ата-энесин жасаганыңызды көрүп турабыз. Анан Айтматовдун каармандарынан кимди жасагыңыз келет? Выставкам болгон 2018-жылы. Ал жерде бүт эле каармандардан образдар бар болчу. Жамиля менен Данияр бар болчу. Ошо Жамиля менен Даниярдын кайсы образ? Экөөнүн жетелешип кетип атканы? Жок, портреттик эле жанр кылгам. Экөөнүн ырдап, бирөөсү угуп бараткандай кылып. Ал ишим сынып калды. Сакталбай калды, бирок фотолору бар. Анан ошол Жерене, Маңкурт, Чыңгызхандын Ак булуту, аларга аябай көп токтолдум. Анан акыркы окуган чыгармам тоолор кулаганда Белгис келин деген образды жараттым, бул жерде турат. Ошонун образында. Башка иштеримди жогоруга алып койгом. Ошентип көптөгөн чыгармалар жаратылды. Азыр оюмда дагы бир көптөгөн композицияларым бар, бирок убактым жетишпей жатат. Кагазга чийип койгом. Бул эми более мындай чыгармачылык деп эсептейм. Сизге азыр убакыт жетпейт. Азыр убакыт жетпейт. Ар бир күнүм пландалган. Ар бир күндө ар бир ишти бүтүрүшүм керек. Ошондой өзүмчө план жазып алам. Кечке киргенде план жазып алам. Эртең эмне иш кылам, ким менен жолугам, ким келет, кимге эмне кылышым керек, бүт жазып алам. Анан ошо боюнча ишти аткарганга аракет кылам. Анан Тамила, шарт чындыгында өргөңүздө шарт таптакыр жок экен. Шарт оор. Аябай оор, мындай азыр алып мен үшүп чай ичип турам. Аябай тоңуп калдык. Анан форма карап көрсөм жок экен.
мындай атайын форма болот эмес, чет элдиктер менен иштеп мен көрүп калгам, алардын өздөрүнүн формасы бар. бар болчу, алар ошол таш иштеп жүрүп чет элде, анан таштык иштеген жеримде жыртылып кетет кадимкидейчи, болгарка жана алар тие берип, анан калтырып келем жылда. Ар симпозиумда бирден кийинди чет элге таштап келем да, ошон комбинезондордучу. Анан жеңил кийинип жүрдүм. Суук башталгандан уже могу анчадан бери кийбеген курткам бар болчу. Ушуну кийип алдым. Иштегенге ыңгайлуу, өтө деле үшүбөйм да. Анан 2 обогреватель коем. Баары бир деле жылуулук бербейт экен. Суук баары бир деле суук. Себеби мына бийик, жанагысы 3 метр, 3,30 бийиктиги. Анан ошол Эгерде сизге жакшынакай бул жакты шартты түзүп берсе, сизде аябай сонун идеялар келип, анда мастерскойдон такыр чыкпай калмаксыз. Баары мени издеп бул жакка келмек. Анткени баягы адамдагы физиологиялык муктаждык биринчи орунда турат эмеспи? Демек ушул нерсе азыр жок экен, мен көрүп атам. Шарт жок. Бул жакта азыр мен үшүп кеттим. Анан эгер сизге шарт болсо, мастерскойдон чыкпай, айтып коет эмеспи? Чыгармачылык эргүү келмек бизге. Жанагыда Санкт-Петербургда окуп жүргөндө аябай мастерскойбуз жылуу болчу да. Анан футболка менен жеңил кийинип алып эле саат 12-1ге чейин ошол мастерской общежитие жабылгынча жүрө берчүбүз. Эртең менен кирет элек, кечке чейин ошол кадимкидей эле үйдөй болуп. Бардык шарттар бар. Бир мен 5-6 станогум бар эле, группалаштарыма тийбегиле менин станогум деп алып, 5-6 композицияны баштап алып, ошонун үстүнөн ар түрдүү жанрда композицияларды иштей берчүм да. Тынбай эле, кадимкидей үйдө жашагандай болуп жашай берчүбүз. Ысык болчу. Азыр бул жерде бир нерсени жасай баштайм да, колум тоңкуса чуркап чыга кетем. Анан ошентип убактым кетип калат да. Ошол эмки жылы мындай шарт түзгөнгө аракет кылам. Тамила, сизге эң биринчи ден соолук. Рахмат. Ден соолук, дагы бир жолу ден соолукту каалагым келип атат. Чыгармачылык, ийгилик, эргүүлөр көп болсун. Кыргызстаныбызда сизге окшогон айымдар көп болсун. Рахмат. Рахмат сизге. Терең ыраазычылык билдиребиз сизге.